Аскер прокуратурасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин номер 86-123 аскер бөлүгүндө жоокерлерге көрсөтүлгөн зордук зомбулук боюнча кылмыш жаза кодексинин уруп сабоо кыйноо беренеси менен кылмыш иши козголду. Иштин жагдайларын толук жана ыкчам иликтөө үчүн зомбулукка кабылган аскер кызматкерлери Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасына жеткирилип, алардын катышуусунда тергөө амалдары жүргүзүлдү деп айтылат маалыматта. Жакында эле социалдык тармактарда аскердик форма кийген бир нече адамды башы менен жер сүздүрүп коюп, белгисиз бирөө оозго алгыс сөздөр менен сөгүп жаткан видео тараган. Бул армиядагы чоң сунуу боюнча талкууну жандантып, коомчулуктун сынына кабылды. Президент Садыр Жапаров бул окуяга байланыштуу жүктөлгөн милдеттерин тийиштүү аткарбагандыгы үчүн деген негизде өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеевге катуу сөгүш берди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул окуя ушул жылдын февраль айында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскердик бөлүктөрүнүн биринде болгонун, тартиптик териштирүү жүргүзүлүп, жарандык жана кызматтык жоопкерчиликти бузган кызматкерлер жумуштан бошотулганын маалымдады. Кыргызстандын армиясында аскердин өлүмү, суицид, уруп сабоо фактысы катталып келет. Коргоо министрлиги акыркы жылдары жоопкерлер арасында чоң сунуу азайгандыгын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров Бишкектеги Таштанды полигонуна барып, калдыктарды кайра иштете турган заводдун курулушу менен таанышты. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов маалымдады. Маалыматка ылайык, завод ушул жылдын декабрында ишке киргизилет. Президентке бул долбоорду ишке ашыруу Таштандыларды кайра иштетүү көйгөйүн чечип, кошумча электр энергиясын өндүрүүнү камсыздай турганын айтып беришкен. Бишкек мэриясынын билдирүүсү боюнча Борбор Азия аймагында мындай ишкана жок. Завод суткасына 1000 тонна акыр чекерди кайра иштетет, келечекте анын көлөмүн 3000ге жеткирүү пландалган. Жапаров курулуштун мөөнөтүн, аткарылган иштердин сапатын жана экологиялык коопсуздук талаптарын так сактоо зарылдыгын айтты. Ошондой эле долбоорду жүзөгө ашыруу боюнча каланы туруктуу өнүктүрүүгө жана шаардын экологиялык абалын жакшыртууга багытталган маанилүү кадам болоорун белгиледи деп айтылат маалыматта. Министрлер кабинети Кыргызстанга цемент ташып келүүгө салынган убактылуу чектөөнү алып салды. Цементти импортуна ушул жылдын 31 мартында жарым жылдык тыюу салынган. Өкмөт бул чечимди ички рынокто коргоо жана ата мекендик өндүрүштү колдоо максатында кабыл алгандыгын маалымдады. Акыркы күндөрү Кыргызстанда цементтин тартыштыгы байкалып, баасы көтөрүлгөн. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы өлкөнүн түндүгүндө М400 үлгүсүндөгү цементтин баасы заводдордогу оңдоо иштерине жана сезондук суроо талапка байланыштуу кымбаттап кеткендигин кабарлаган. Баткен облусундагы Алга Кадам каналынын курулушун пландалган мөөнөттө жана сапаттуу аяктоо үчүн тийиштүү мамлекеттик органдар жардамын бериши керек. Мындай талапты министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Баткенге болгон сапарында маалымдады. Бул боюнча 11 майда билдиришти. Кадамжай районундагы бул каналдын техникалык экономикалык негиздемесинде Кара Жанта конушундагы 4200 гектар жер суга суу менен камсыздалат. Натыйжада ал жердеги фермерлердин түшүмүн мол алуу экономикалык абалын жакшыртууга мүмкүнчүлүк кеңейет. Адылбек Касымалиев Баткен облусунда болгон сапарында тиешелүү мамлекеттик органдардын каналдын курулушун өз убагында жана сапаттуу бүтүрүүгө байланышкан зарыл маселелерди тез арада карап чыгууну тапшырды деп айтылат маалыматта. Алга Кадам долбоорунун наркы 3 миллиард 72 миллион сом деп эсептелген. Азыркыга чейин республикалык казнадан 650 миллион сом бөлүнүп берилгени белгилүү болду. Туркияда кармалган кыргызстандык мугалим Азамат Нурматов үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу анын жубайы маалымдады. Анын айтымында Нурматовго Туркиянын аймагынан чыгууга тыюу салынган. Ал мейманканада жашап турат. Бул боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымат берип, 9 майдагы соттун чечиминен улам үй камагына чыгарылгандыгын билдиришти. Министрлик Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу жана Нурматовдун жактоочусу менен биргеликте анын мыйзамдуу кызыкчылыгын коргонуу улантууда. Маселе министрликтин өзгөчө көзөмөлүндө турат деп айтылат маалыматта.